Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде бөбөк көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта антибиотиктер тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк. Анткени антибиотиктерди туура эмес колдонуу организмдеги зыяндуу бактериялар менен бирге пайдалуу бактерияларды дагы жок кылат. Таасир берүүсү боюнча антибиотиктер бир нече түргө бөлүнөт. Эгерде сиз аны кайра колдоно берсеңиз, бактериялар ага көнүп калат дагы, жыйынтыгында бактериялар антибиотикти такыр эле тоготпой калат. Ошондуктан дарыгерлер антибиотикти сөзсүз алардын көзөмөлүндө колдонуш керек деп эскертишет. Антибиотиктер тууралуу дагы эмнелерди билишибиз керек? Кененирээк адистер айтып берсин. Антибиотиктердин негизи түрлөрү көп. Маздары болот антибиотиктердин суспензиялары болот, порошок сууга аралаштырып чайкаганда. Же болбосо сироп түрүндөгүсү болот, же болбосо таблетка түрүндөгүсү болот. Антибиотиктердин түрлөрү бар. Же болбосо укол аркылуу бериле турган антибиотиктер болот. Антибиотиктерди туура убагында бериле турган болсо өтө жакшы препараттар. Бирок азыр көпчүлүк учурда оңду солду антибиотиктерди бергенден улам балдарда резистентность көп болуп жатат да. Резистентность деген эмне? Бул баланын организминин ошол антибиотикти кабыл албай калуусу. Мисалы, кээ бир балдарда азыр ушундайлар чыгып атат. Күчтүү антибиотикке, бир гана күчтүү антибиотикке организм жооп бере алат, бирок башка антибиотиктердин бардыгына таасир бербей турган учурлар болуп атат. Кээ бир балдарда төрөлгөндөн эле ошондой болуп төрөлүп атышат. Ошол үчүн сөзсүз түрдө оңду солду берүүгө болбойт. Эгерде бала ооруп баштаса эле антибиотик берүүгө болбойт. Бул тескерисинче баланын организминдеги иммунитетти өлтүрүп салат, иммунитетти түшүрүп салат. Ошол үчүн антибиотикти только показания менен, врачтын көзөмөлү менен берүү керек. Мисалы, башка мамлекеттерде антибиотикти только рецепт менен беришет. Антибиотикти ушундай бир укмуш көзөмөл менен, атайын көзөмөл менен дозасын карап ушинтип туруп беришет. А бизде тилекке каршы ар бир аптекадан барып эле мамалар алып алып, анан кийин балдарына өздөрү берип атышат. Бул туура эмес. Балага антибиотикти кайсы учурда берүү керек? Антибиотик ичириш үчүн сөзсүз түрдө так белгилери бар да. Эң биринчи белгиси, эгерде дене табы 40тан ашып же 40 тегерегинде турса, түшкөнү оңой эмес болсо, мисалы жана ибуфен, парацетамол жардам бербесе, ошол учурда биз антибиотик берүүнү ойлонуп башташыбыз керек деп айтабыз да. Сөзсүз түрдө 40 температура болсо эле биз бере калбайбыз, бирок ошол учурда биз бул деген мындай кооптуу белги болуп саналат. Экинчиден, сөзсүз түрдө анализ тапшыруу. Анализ тапшырган бул эң маанилүү нерсе. Анализ тапшыргандан кийин гана биз антибиотик бергенибиз туура. Неге дегенде, кан анализде, жалпы кан анализде, өзгөчө кошумчалай анализдерде ушул бактериянын күчөшүн, бактериянын көбөйүшүнүн белгилери бар болот. Ошол белгилери көрүп, дарыгер антибиотикти жазганы туура. Эгерде кандын анализинде баары жакшы болсо, эч кандай бактериалдык оорунун белгилери жок болсо, биз 5-же 10-чу күнгө ушул баланы байкап көзөмөлдөп турсак деле болот. Антибиотик бербей эле. Демек, биз деген дайыма ушу себепти издешибиз керек. Сөзсүз түрдө, мисалы, бактериалдык ангиналардын көлөмү, кездешүүсү аябай көбөйүүдө азыркы учурда. Бул жерде диагностика бир аз жеңилирээк болот, анткени эгерде таңдайында, миндалиналарында, бездеринде ак болгон нерселер турса, белый налет деп коет. Ошол бар болсо, болду, биз антибиотиктерди бергенге уруксат деп айтабыз. Анткени бактериалдык ангина ал көрүнүп турат. Ошол эле учурда тамагы бойлгон эле бир аз кызарганы бул антибиотикти берүүгө белги эмес, себеп эмес. Сөзсүз түрдө ошо бездеринде ак налет болуш керек. Антибиотикти бергенден кийин туура дозада беришибиз керек. Аз дозада же көп дозада берсек, өзүнүн зыяндуулук жарыктары бар. Аз дозада берип койсоңор, таасири аз болуп калып, ошо бактериялар туруктуулукту, антибиотикке каршылыкты түзгөнгө убакыт бар болуп калат. Ошондуктан биз туура дозада беришибиз керек, сөзсүз түрдө. Андан кийин дарыгер жазып берген режимди бузбашыбыз керек. Ошол эле, мисалы, жана 1000 бактерияны элестетсек, биз деген жана 700гө түшүрдүк да, анан антибиотиктин концентрациясы канда деген, мисалы, 12 саатка эле жетет. 12 саатка жеткен 12 сааттан кийин ошо бактериялар көбөйө баштайт кайрачы. Ошол көбөйүүнү токтотуш үчүн кайра антибиотикти сөзсүз түрдө 12 сааттан кийин беришибиз керек. Демек, эгерде антибиотикти силерге 2 мал деп жазып берсе, бул сөзсүз түрдө 12 саат сайын берүү. Антибиотикти 3 мал берүүнү сунуштаса, анда деген сөзсүз түрдө 8 саат берүү. 8 саат сайын. Сутканы
3-кө же 2-ге бөлүшүбүз керек. Үчүнчүдөн, сөзсүз түрдө курсту аягына чейин чыгарышыңар керек. Бактериалдык инфекция аныкталган болсо, биз ошол антибиотиктерди дарыгер айткандай 5 күн, 7 күн же 10 күн, кээ бир учурда 14 күнгө чейин ичишибиз мүмкүн да. Үзбөй, унутпай, керек болсо будильник коюп, ошол убакытты үзбөй ичишиңер керек. Антибиотикти 2 маал ичиш керек десе, 2 маалды ичиргенден кийин эле дароо эле бала мындай активдүү болуп, маанайы көтөрүлүп, ойноп, тамак ичип, табити ачылып, уже балам айыкты деп ойлонуп кетишет ата-энелерчи. Анан ошол ойдон антибиотикти таштап салышат. Бул туура эмес. Анткени биринчи күнү биз ошол бактериялардын концентрациясын түшүрдүк. Демек, аягына чейин айыктырыш үчүн сөзсүз түрдө ошол курсту толугу менен аягына чейин ичиришиңер керек. Ошондо гана бала толук айыгат деп айтабыз. Коркуткандай эле эмес, бирок көпчүлүк бактериялар ушул себептен антибиотикти аягына чейин ичпегенден көпчүлүк учурда хроническийге өтүп кетет да, өнөкөт болуп кетишет. Антибиотикти кайсы учурда берүүгө болбойт? Адамдар ой мен температура болуп атам, ооруп атам, жөтөлүп атам, анан кийин антибиотиктер жөтөлгө каршы деп элестетишет, же мисалы баш ооруга каршы деп элестетишет, же мисалы дене табын көтөрүлгөнгө каршы антибиотиктерди ичишет. Бирок бул чындыкка дал келбейт. Температура, жөтөл, дене табы көтөрүлгөнү, баш ооруу, ич өткөк, кусуу, бул деген симптомдор болот. Ал симптомдор вирустук ооруларга дагы, бактериалдык ооруларда бирдей болот да. Башында бирдей болушу мүмкүн. Анан кийин силер кайсы себептен ооруп жатканыңарды билбестен антибиотиктерди ичсеңер, силердин денеңизде ошол ооруга, ошол бактериялар ошол антибиотикке өзүнүн туруктуулук түзүп алат. Мурун аябай популярдуу болгон антибиотиктер азыр пайдасыз болуп калган. Эмнеге дегенде, аларга биздин бактерияларда буга чейин мындай туруктуулук пайда болуп калган да, резистентность пайда болуп калган. Профилактика катары антибиотиктерди көп берген жакшы көрүшөт да. Балам азыр кийин дагы бактерия кошулбасын деп, же мисалы оорусу өчөшүп кетпесин деп, күчөшүп кетпесин деп эле антибиотик бере беришет. Бул дагы туура эмес болуп калат. Анткени деген ушул өчөшүп кетүү учурлар аябай аз кездешет, сейрек кездешет деп айтсак болот. Антибиотиктер деген түзмө-түз азыркы учурда баардык балдар бир курс болсо дагы ал тургай 10 курска чейин ичип салышы мүмкүн да азыркы учурда. Ошондуктан антибиотик берүүгө шашуу туура эмес, өзгөчө балдарга. Эмнеге дегенде, мисалы биз чоң адамбыз, биз бир 20 жылдын ичинде дагы 2-3 курс антибиотик ичсек болду, башка көп деле оорубайбыз. Кичинекей балдар аябай өтө көп ооруйт негизичи, сасык тумоо менен көп ооруйт, ОРВИлердин түрлөрү менен көп ооруйт. Ар бир ушу ич өткөктөрүнүн ар бир ушу ооруп аткан учурда эле антибиотик бере бергенде чоңойгонго чейин баланын денесиндеги бактериялар ошол туруктуулукту батыраак түзө алышат өзүнө. Эсиңизде болсун. Антибиотиктердин эффективдүүлүгү ошо эмелер менен, муундар менен эсептелет да. 1-муун, 2-муун, 3-муун, 4-муун, 5-муун деп саналат. Ооба, өзүнүн таасири боюнча. Муундар көбөйгөнү менен, деңгээли көбөйгөнү менен терс таасирлери, жагымсыз эффекттери да көбөйөт. Биз уже 2-3-муунга өтүп кеттик. Анын ары жагында 4-чү, анан кийин 5-чи эле деңгээли калып калды да. Ага чейин жетиш үчүн ал жерде канчалык боорубузга, бөйрөктөрүбүзгө, негизи өзүбүздүн толук денебизге кандай таасир тийгизгенин биз билбейбиз. Анткени аларда деген көп таасир болуп, жагымсыз таасирлери көп болгону менен ал жерде эффективдүүлүгү ушу зыяндуулугунан азыраак болуп калышы да мүмкүн. Ар бир дарынын өзүнүн таасири жана колдонуу эрежелери бар. Андыктан дары колдоноордун алдында сөзсүз дарыгер менен кеңешиңиз. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, балаңыздын жаш курагына жараша ага туура кам көрүүнү кааласаңыз, анда БЭБО тиркемесин көчүрүп алып, орус жана кыргыз тилинде пайдалуу маалыматтарды таап окуңуздар. Дени сак бала, дени сак жашоо экендигин эстен чыгарбайлы, саламатта калыңыздар.